Салам достор. Билим-оттун бул подкасттарында Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар жөнүндө кеп болмокчу. Бизде өлкөбүздөгү ар кайсы окуу жайларда окуган студенттер жана бүтүрүүчүлөр конокто болот. Бул берүүдө Манас университетинде окуп жаткан биздин студент химиядан окуп жаткан досубуз Тилек Ашимов. Тилек, саламатсыңбы? Саламатчылыгыңыз. Кандайсың? Окуулар, экзамендер жакшыбы? Жакшы баары, Кудайга шүгүр. Жакшы, рахмат баары. Анда биз алгач сен окуган университеттин аты жөнүндө жана сенин факультетиң жөнүндө, кайсы бөлүмдө окуп жатасың, ошол жөнүндө бир аз айтып берсең. Мен окуган университеттин аты Кыргыз-Түрк Манас университети, факультет инженерный, бөлүм химия инженериясы. 3 курс. Жакшы. Анда химия инженериясы бөлүмүндө сиз окуган университет химия инженериясын канчалык таанымал, же сиз окуган университеттин кайсы факультеттери күчтүүрөөк деп ойлойсуз? Мен окуган университет бул химия инженериясы бөлүмү өзү Кыргызстан университетинде гана бар. Ал бөлүмдөрдөн 2008-жылы ачылган. Ал таанымалдыгы азыр көпчүлүгү инженерия жөнүндө мындай маалымат жок азырынча көпчүлүк балдарда. Бирок эң престиждүү бөлүмдөрдүн бири, лабораториялары баардык жактан эң престиждүү бөлүм деп айта алам. Анда мисалы химия инженерия бөлүмү боюнча менин билишим боюнча Кыргызстандагы эң жакшы лаборатория, студенттик университеттердин лабораториясы Манас университетинде болсо керек, адашпасам. Ооба, Манас университетинде. Манас университети Орто Азия боюнча эң жогорку 5 университеттин ичине кирет, лабораториясы боюнча деле өзү деле. Жакшы экен анда. Эми мен бир жалпы бир аз Манас университетиндеги жалпы факультеттер жөнүндө бир аз сиздин оюңузду же болбосо кайсы факультеттер бар экенин айтып берсеңиз, андан кийин сиздин факультет жөнүндө кененирээк кеп кылсак. Манаста жалпы 8 факультет бар болуш керек. Алар экономика, коммуникация факультети, айыл чарба факультети, ветеринария факультети, инженерлик факультет, табигый такылимдер факультети, анан көркөм өнөр факультети, анан 2 кесиптик жогорку окуу жайы бар. Анан мен берки manas.edu.kg сайтынан дагы маалыматтарды карап көргөндө, Манас университетиндеги ошол бир нерсени адаштырбашыбыз керек экен. Бир факультеттин ичинде бөлүмдөр бар экен. Ошондо мисалы инженерия факультети бар, анан анын ичинде бөлүмдөр барбы? 6 бөлүм бар анын ичинде. Экөөсү 2018 жаңы бөлүмдөр ачылды, жаш. Калган 4-өсү мурдараак ачылган. Кайсы бөлүмдөр бар? Инженерныйда тамак аш инженериясы, химия инженериясы, компьютерный инженерия, экология инженериясы, механика инженериясы жана индустрия инженериясы бар. Абдан жакшы. Анда 6 инженердик факультет бар болгону жакшы экен. Анда биз тамак аш инженериясы боюнча бул тамак аштын сапатын текшереби же болбосо кандай? Тамак ашты сапатын деле текшерет, аны анализдейт, кантип жакшыртуу керек. Анан көбүнчө алар технолог болуп кетишет, технолог жактан иштешет. Технолог деген ошондо кандай болуп калат? Технолог дегенде алар мисалга бир өндүрүш болсо, аны ошол сапатын текшеришет, ошол жердеги чыккан өндүрүштүн, тамактын ошол чыккан өндүрүштүн сапатын текшеришет. Түшүнүктүү. Анан жанагы жабдыктарды контролдоп турушат. Анын температурасын, басымын өзгөргөнүн контролдоп турушат. Жакшы, түшүнүктүү. Анда дагы башка факультеттер жөнүндө, инженериянын бөлүмдөрү жөнүндө, мисалы сиз окуган химия инженерия бөлүмү жөнүндө көбүрөөк бизге маалымат берсеңиздер. Мен алгач эле бул жерде суроолордон баштасам, эң эле алгач жумасына орточо канча саат окуйсуздар, же болбосо күнүнө орточо канча сабак окуйсуздар? Күнүнө орточо ал ар бир өзүнүн курстарына байланыштуу.
эң аз экинчи курста окушат. Алар жумасына 3 күн окушат. Эртең менен 9-дан 4-кө чейин өздөрү каалагандай кылып, мугалимдер менен сүйлөшүп, өздөрү сабактын жадыбалын түзүп алса болот. Кредиттик система. Анан орточо эсеп жумасына деген күнүнө эртең менен саат 9-дан 3-кө чейин окуп калышат. Салыштырмалуу деңгээлде башка университеттерден көбүрөөк сабак окуп калабы же болбосо баары менен бирдей элеби мисалы? Көбүрөөк сабак окуп калышат. Жакшы, анда эми дагы биз химия инженерия бөлүмү жөнүндө дагы бир нерсени сурасам, ал факультетте сиздер өзгөчө бир жөндөмдөрдү, мисалы туризм жөнүндө биз кеп кылдык. Туризмде дагы жон гана гид болуп иштеп кетсең болот дейт, а бирок университетте окуганда көбүрөөк нерсе, көбүрөөк профессионалдык тараптан билимдерди ала аласың дейт. А бул химия болгондуктан муну тажрыйбада үйрөнүү кыйын болсо керек, туурабы? Көбүнчө университетте билим алуу талабы көбүрөөк, муктаждыгы барбы? Ооба, билим алууга муктаждык көп, тажрыйбага деле муктаждык бар. Химия инженериясы дегенде бул жакта бир гана химия тарабында иштебейт. Бул бөлүмдү бүтүп, кааласа медицина тарабында, кааласа фармацевтика, кааласа тамак аш, кааласа экология, бардык жакта иштеп кетсе болот. Бул мындай көп багыттуу бөлүм да. Жакшы, түшүнүктүү. Бир гана мисалга бул этиканы үйрөтөт. Химия мисалга этиканы окушат химия инженерлери, анан философияны деле окушат, анан экономиканы окушат, баарын окушат, баарын камтыйт химия инженериясы. Өзү чыгарган продукциянын канчалык пайда алып келет, канчалык туура, ката, баарын өздөрү эсептешет химия инженерлер. Абдан жакшы экен. Анда дагы бир нерсе, сен билим алганда сенин устаттарың маанилүү болуш керек деп ойлойм. Мисалы, сен кимден эмнелерди үйрөнүп жатасың? Ошол сөздү улай, мисалы, сиздердин университеттеги мугалимдер же болбосо профессорлор жөнүндө бир аз кеп кылсак, алар кайсы тараптарда билим алып келишкен, кандай илимий иштерди жакташкан жана ошондой ийгиликтери жана алардын сабак берүүдөгү өзгөчөлүктөрү жөнүндө бир аз бизге айтып берсеңиз. Бизде деген кафедра эң күчтүү кафедра болуп эсептелет. Кыргыз мугалимдерден 4 мугалим бар, түрк мугалимдерден деле 4 мугалим бар. Общий 8 мугалим. Анан инженердик сабактардын баарын түрк мугалимдер, анан кыргыз мугалимдерден бирөөсү берет. Калган мугалимдер инженердик эмес жалпы сабактардан беришет. Бул мугалимдердин өзгөчөлүгү алардын башка мамлекеттерде бүтүп келгени. Ал бир мисалга айтсам, бир биздин бөлүм башчыбыз ал Америкада MIT университетин бүтүрүп келген, ал жакта докторантурасын жактаган, ал жакта мугалим болуп иштеп, анан бизде иштеп атат азыр. Дагы бир мугалимибиз Оксфордто окуган, Оксфордто докторантурасын бүтүрүп, ал деле азыр бизде иштейт. Ошон бардык мугалимдерибиз аябай кыйын, алардын өзүнүн окутуу усулдары болсо деле ошол дүйнөлүк стандартка жооп берет. MITде кандай окутса, бизде деле ошентип окутушат, кызыктырып, баарын өзүбүздөн ар дайым суроо талап кылып, силер сурасаңар гана үйрөнөсүңөр деп күндө суроо талап кылып, өзү бизден суроо ойлондуруп, баарын аябай сонун өтүшөт. Абдан жакшы экен. Мен мисалы биринчи жолу укканда, мисалы Манас университетиндеги профессорлор MITден, бул MIT дүйнөдө технология, инженерия боюнча бардык эле тармактарда, мисалы 1-чи, 2-чи, 3-чү орундорду ээлеп жүргөн атактуу университет, мисалы Оксфорд дагы ошондой университет. Жана бизде ошондой мугалимдердин, ошондой профессорлордун болгону бул өтө эле жакшы бизге мүмкүнчүлүк экен. Жакшы, кубанычтамын. Анда биз дагы бир нерсе жөнүндө сурасак, баалар жөнүндө. Мисалы, бааларга канчалык маани берилет? Жакшы баа алуу сөзсүзбү жана баа алуу кыйынбы же кандай? Бул жакта бааларга аябай маани көп берилет. Себеп дегенде система кыйыныраак, орточо балл деп эсептелет. Орточо балл эң максимум 4 балл. Анан деген эгерде орточо баллың 2
1.80-ден өтпөсө диплом беришпейт бул жакта. Анан орточо балың 3төн өтсө стипендия менен окушат. 3төн өтсө 1300 стипендия, 3,5-дан өтсө 1600 стипендия менен окушат. Баалуу бул өтө маанилүү, баалуу кыйын деле эмес. Эгерде ошол мугалимдердин койгон талабындай окусаң, жакшы экен. аласың. Ар кимдин өзүнөн зависит этет. Главный кызыкса, эгер ошол бөлүмүнө жакшы окуп кетет. Эгер кызыкпаса, ал ошол бойдон калат. Жаттаган андай мындайдын мааниси жок. Бул жерде өзү үйрөнүш керек. Анан сабактар кайсы тилде болот? Кыргыз тилинде, түрк тилинде, англис тилинде? Сабактар кыргыз мугалим берсе кыргыз тилинде, түрк мугалим берсе түрк тилинде болот. Англис тилинде жок эсе деп айтсам болот. Кээ бир сабактар болушу мүмкүн, ал качан студенттер менен ошол мугалим экөө тең ыраазы ошого сабак өтүшкө баары макул болса. Анда болот. Түрк тилинде болгон соң бул Манас университетинин жалпы эле эрежеси катары ошондо түрк тилин билбей келген окуучулар 1 жыл түрк тилин окууга муктаждык болот. Милдеттүү. Түшүнүктүү. Ого, милдеттүү. Анда дагы бир нерсе, бул кече Манас университетинин туризм факультети жөнүндө кеп болгондо дагы сураганмын. Муну силерде бааны коррупциялык жол менен алса болобу? Бизде коррупция деген нерсе жок. Бул Кыргызстандагы эң коррупциясы жок университет деп айта алам. Бул жакта коррупция менен эч нерсе болбойт. Эгерде өзүң окуй албай калсаң, кала бересиң. Манасты деген бакалаврды 6 жыл окусаң болот. Эгерде бүтүрө албай калсаң, 5-жыл кайра 6-жыл окуй бересиң, бирок коррупция менен эч кандай баа албайсың. 100% коррупция жок дегенди түшүндүрөбү же? 100% коррупция жок дегенди түшүндүрөт. Бул жакта коррупция алганы билинсе, сразу иштен кетет. Абдан жакшы экен. Анткени талап катуу болсо, ошондо окуучулар аракет кылып окуп баштайт деп ойлойбуз. Түшүнүктүү. Анда эми биз факультеттин бүтүрүүчүлөрү тууралуу, мисалы сиздин канчалык билесиз, мисалы сиздин факультеттен бүтүргөндөр өз кесиби менен жумуш таап жатышабы, же болбосо башка кесипке аркалап же жумушсуздук бул тармакта жок болгону байкалып жатабы дегендей. Сиз канчалык билесиз? Биздин университет бөлүм ачылгандан бери жаш бөлүм эми эле 54 бүтүрүүчү бүтүрүштү биздин бөлүмдө. 2013-жылда биринчи бүтүрүүчүлөр беришкен, азыр 54 бүтүрүүчү бүтүрүштү. Баары эле өзүнүн кесиби менен иштешет. Мисалга айтып кетсем, Ата Яшар фабрикаларында технолог болуп иштешет. Анан цемент завод, канттагы стеклянный завод, анан Coca-Cola ушундай сыяктуу фирмаларда лабораторияда инженер болуп иштешет. Баары эле өз кесиби менен иштейт. Анда өзүңдүн сабагыңды жакшы окуй турган болсоң, кесибиңди жакшы адис болуп үйрөнсөң, жумуш табылыш мүмкүнчүлүгү көп экен. Себеби мен муну сураганымдын себеби бизде көп мындай түшүнүк бар деп ойлоймун. Кандай окуганың менен тааныш билишиң болбосо, же болбосо сенин акчаң болбосо, жумушка орношуу кыйын деген бир түшүнүк отуруп калган сыяктуу. Жок, андай эмес. Эгерде өзүңдүн кесибиңди мыкты адис болсоң, акчаң жок болсо деле жумуш таап кетесиң. Жумуш сөзсүз табылат. Себеби жакшы адистерге азыркы учурда мамлекетибиз муктаж. Анда ошол жумуш темасын улай практика жөнүндө бир аз сурасак, университетте окуп жүргөн убакытта практика кылуу мүмкүнчүлүктөрү барбы, кандай? Практика кылуу мүмкүнчүлүктөрү стажга барса, практикага барса болот, каникулда. Биздин студенттерди бардык ошол фирмалар практикага алышат, өздөрү вакансия берет, ошо вакансиясына карап тапшырышат баары. Жакшы экен. Ошондо биздин студенттерди деп айтканыңызга караганда, Манас университетин өзгөчө деп карашабы? Манас университетин өзгөчө карагандар, өзгөчө карашат. Мисалга айтып кетсем, Алекс Стюарт бул Кыргызстандагы эң биринчи орунда турган лаборатория, илимий изилдөө лабораториясы.
биздин Илимдер академиясынан деле жогору турат. Ал жакта Манастын студенттерине жогору басым жасашат. Себеп дегенде Манаста талап күчтүү окуганга. Жакшы экен. Анда мен Башка университеттерде бир аз көбүрөөк тил билишет деп Манаска басым жасашат. Ито ошол басымдуулук өзү окуусу кыйын деп башка университеттер, башка фирмалар басым жасашат бизге. Андан жакшы экен. Анда мындай дагы бир суроо. Чет өлкөгө студент алмашуу программалары барбы? Мисалы башка бир Турциянын университеттери менен же дагы башка университеттер менен. Бизде ооба бар. Мевлана жана Erasmus деген студент алмашуу программалары бар. Алар менен бир жыл же бир семестр барып, бир семестрде ошол Турцияда окуп келсе болот. Анан Япония менен келишим бар. Биздин бөлүмдүн өзүнүкү Кумамото деген Япониянын университети менен ошол exchange программа кылып келсе болот. Абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Анан эми биз факультет жөнүндө бир аз кепти ушуну менен жыйынтыктасак, менин өз мисалы мен бул жакта өзүм Юнист университетинде химия бөлүмүндө окуп жаткандыктан мен дагы Кыргызстандагы химия бөлүмдөрүн бир аз кызыгып карап көрсөм, менин байкашым боюнча Кыргызстанда эң жакшы бул Манас университетинде химияны окуган мүмкүнчүлүк бар экен. Химия илими болсун, химия инженериясы болсун. Бул бизди абдан кубандырат. Кыргызстанда ушундай жогорку тажрыйбалуу дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде билим алган жана ал жакта докторантураларын жактаган профессорлор бар экен. Бул жакшы. Буюрса бизде инженерлер, сиздердей технологдор дейбизби, химик инженерлер көбөйсүн деп тилек кылабыз. Анда биз эми бул жакка кабыл алуу жолдору кантип өтсө болот? Манас университетинин баары бекер экени жөнүндө биз маалымат топтодук. Мисалы өткөн окуучулардын баары бюджеттик негизде окушат экен. Анан химия инженерия бөлүмүнө же болбосо инженердик бөлүмдөргө өтүү үчүн жогорку балл талап кылынабы? Деги эле инженердик бөлүмдөр булар эң престиждүү бөлүмдөр деп эсептелет. Бул жака деген эң көп балл менен компьютерный инженерия бөлүмүнө өтүшөт. Ал жакта деген Манастын экзамен максимумдары 170тен өйдө гана студенттер өтүшөт ар дайым. Себеби ал жака талап көп. Химия инженериясы азыр жаш бөлүм болгон үчүн мындай окуучулардын деле ал химия инженериясы жөнүндө маалыматы аз болгондугу үчүн анын баллы бир аз төмөн, бирок башка бөлүмдөргө салыштырмалуу жогору. Мен өзүм аз эле балл алгам, 154 балл алгам. Ошо менен мен ошол өткөндөрдүн катарында ортодо 24 студент алышкан, мен 12-чи болуп өткөм. Ошондо сиз эң аз канча балл менен өтсө болот экени жөнүндө маалыматыңыз жокпу? Эң минимум 140 болуп калат. Түшүнүктүү. Жалпы университеттин кабыл алуу экзамени 200 канча балл? 220 балл. 220 балл. Мисалы ал жакта тилдер боюнча экзамендер бар, жана берки биология, математика, химия жөнүндө бар. Экзамен экиге бөлүнөт, гуманитардык анан так илимдер болуп. Экөөнүндө тең балдары 220дан. Так илимдерге өтүш үчүн так илимдердин экзаменин тапшыруу керек. Ооба, мисалы инженердик бөлүмдөргө өтүш үчүн так илимдерин экөөнү тең тапшырат, бирок эсептегенде экөөнү бөлүп эсептейт. Анан эгерде ошол бөлүмгө тапшырсаңыз, бөлүмүңүзгө сиздин так илимден алган баллыңызды гана карайт. Ошондо 240 балл болсо, канча предмет бар? Предметтин саны мисалы математика, геометрия, биология, химия, физика, так илимдерден ушулар. Орточо эсеп менен алганда баарына бирдей суроолорбу же математикадан көбүрөөк суроо, анан башка физика, химиялардан азыраак сурообу? Математикадан көбүрөөк суроо болот, калгандары баары бирдей суроо. Анан деңгээлдери кандай деп ойлойсуз? Мисалы эсиңизде бар болсо, анда мисалы суроолордун татаалдыктары ЖРТнын предметтик тесттериндеги татаалдыкпы же
берки кайсы тест китепчелер бар го кыргызча НЦТнын китептери. ооба. Суроолор көп деле кыйын эмес, себеп дегенде ал мектепте өтүлгөн базалык темалардын ошолордон эле келет. Көбүнчө НЦТга окшош болот. Жакшы, Кыйын эмес. түшүнүктүү. Анан бул жакка кабыл алуу мисалы качан катталыш керек, качан сынактарды тапшырыш керек? Ошол жөнүндө. Сынактарды тапшыруу Манас университетинин өзүнүн сынагы Эми так датасы болбосо дагы, мисалы чамалап айтканда ушул айларда катталуу керек, ушул айларда сынагын тапшыруу керек деген сыяктуу. май айында катталат. Анан май айынын аягында сынак. Май айынын аягында, июндун башында Түшүнүктүү. сынак. Анан катталуу үчүн кандай катталгансыздар? Мисалы Бишкекте болбогондор бар, же болбосо биздин башка областьта жашаган окуучулар, уга элек болгон окуучулар болсо, мисалы кантип катталат? Биз катталганда Ошко келип катталып барып- кеткенбиз. Ошко келип катталып, экзаменде Бишкекте тапшырганбыз. Бишкекте экзамен сөзсүз Бишкекте болот. Катталуу Ошто жана Бишкекте болгон. Түшүнүктүү. Биз тапшырган учурда. Окуучу Ошко өзү барыш келип керек катталып болот кеткенбиз. экен ошондо. Өзүбүз келип, паспорттарыбыз менен өзүбүз акчасын төлөп катталып кеткенбиз. Жакшы экен. Азыр кеч боло элек деп ойлойсузбу? Ооба. Катталгангабы? Катталганга кеч боло элек. Мисалы окуучу катары катталайын десек, кантип маалыматтарды алсак болот? Кантип өткөзүп бербешибиз керек биз? manas.edu.kg сайтынан бардык маалыматтарды жакшы. алса болот. Абдан жакшы экен. Анда биз кийинки суроого өтө турган болсок, студенттик жашоо жөнүндө дагы бир аз сизден уга кетсек, жатаканалардын шарттары, жатакананын баалары жана тамак аштар жөнүндө. Жатакана жөнүндө айтып кетсем, жатакана бул Манас университети жалгыз Кыргызстандагы жалгыз кампус болгон университет. Анын деген 3 жатаканасы бар. Жатакананын шарттары абдан жакшы. Баары сонун, ысык суу, күндө ар бир комнатанын өзүндө душ, туалет, бардык студенттин өзүндө 2 шкаф, бир сабак окуганга, бир кийим койгонго, ар бирине жатак. Анан бир минус жагы жатаканада тамак кылып жегенге болбойт. Түшүнүктүү. Кухня жок. Тамак ашка келсек, тамак ашты сатып алып жейбиз. Бир тамак 70 сом. Ага кенен любой адам, жеген адам тоет. Нан бекер. Каалаганча нан жейт. Анан 70 сом тамак. Эгерде жашоо боюнча жатаканада айына А блок жаңы жатаканада 1,5 сом, Б блок эски жатаканада 1200 сом. Экөөнүн шарты бирок айырмаланат. А блок Б блокко салыштырмалуу жаңыраак, жакшыраак. Анда спорттук клубдар жана залдар жөнүндө бир аз мүмкүнчүлүктөр жөнүндө. Мүмкүнчүлүктөр спорттук клубдарга эгерде катышсаңар баары бекер болот. Каалаган спорт түрү, футболго катышсаңарбы, борьбага, каалаган спорт түрүнө катышсаңар бекер машыгуу болот. Абдан жакшы экен. Анан өзүнүн тренажерный залы бар, бирок ал платный. Себеби ал жакта жанагы машыгуучу баягы машыга турган курал жабдыктар. Жабдыктар болгон үчүн ал жак төлөп, айына 900 сом төлөп машыгышат. Башка спорттун каалаган түрү менен машыга турган болсоңуз, алардын баары бекер болот. Тренер Жакшы, абдан жакшы экен. Анда биз эми биздин өзүбүздүн даярдаган суроолорубуз ушун менен аяктап калды. Эми бул жакта бүтүрүүчүлөрдөн келген суроолор жөнүндө бир суроо айта кетсек, муну биз кечээ дагы мурдакы интервьюда сураганбыз. Бул жакта сиздин оюңузду сурасак. Мындай деген түшүнүктөр бар экен. Манас университетинин диплому жакшы жарабай калат, же болбосо Кыргызстанда жакшы жарабайт, же чет өлкөдө жакшы жарабай калат деген сыяктуу бир түшүнүктөр бар экен. Андай түшүнүктөр бар. Себеби барып башка тарапка барып көрсөң, баары эле ошонту айтышат.
чоң кишилер деле уже ошондой түшүнүк калып калыптыр. Манас университетинин диплому жарабайт деп. Манас университетинин диплому кадимкидей Кыргызстанга жарайт, Турцияга деле жарайт. Каалаган университетиңиз, каалаган жагыңызга диплом менен тапшыра аласыз. Анан эч кандай коркуу жери жок. Башка университеттердин дипломундай эле өтөт. Түшүнүктүү. Мисалы, ушул мени былтыр ушул жылы кышында Кыргызстанда жүргөндө абдан таң калтырды, шок болдум дегендей. Кантип ушундай бир түшүнүк бар болот депчи, бир университеттин диплому жарабайт деген түшүнүк. Анткени азыр дүйнөдө мисалы чет мамлекетке чыга турган болсоң, сенин дипломуңду Кыргызстандагы кайсы университеттен келгениңдин аларга көп айырмачылыгы жок да. Мисалы, бул политикалык жактан болсо, анда башка нерсе. Бирок университеттердин диплому алар билим берүү министрлигинин талаптарына жооп бергендиктен баары бирдей каралат дагы. Азыр көбүнчө жумушка тапшырганда дипломдун маанилүүлүгү эмес, окуучунун, студенттин жетишкендиктери, анын баалары, анын окууда жүргөндө өзүнүн кесиби боюнча кандай практика, кандай стажировкаларды өттү жана өзүнүн канчалык тилдерди билет, мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорго карайт деп ойлоймун. Мисалы, Кыргызстандын бир университетинен бүтүп келгендер чет мамлекетке тапшырса, анда дипломду котортуп коюш бул эч канча кыйынчылык эмес болсо керек. Мисалы, 500 сом берип, нотариустан барып, нотариально заверить этип дегенде, нотариально тастыктап которуп алса болот. Мен ушундай күйдүргөн нерсеси ушул болду. Кыргызстанда ушундай сонун бир университет, сонун бир мүмкүнчүлүк турганда кантип анын ушак кептери ушундай бузат дегендей. Мен деле барып башка жактарга барсам, ушул сөздү укканда аябай таң калдым. Эмнеге элдин оюна андай ой калып калган. Манас университетинин диплому жарабайт деп баары ошентип айтышат. Бирок ал сөз кайдан келип чыкканын такыр түшүнбөйм. Аны мен деле ал суроого мен деле көп жолу кезиктим. Манас университетинин диплому жарабайт деген сөздөргө көп кезиктим өзүм. Жакшы. Анда сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин окуучулар менен, биздин быйыл бүтүрүп аткан абитуриенттер менен жакшы бир ошолорго пайда келтирдиңиз деп ойлойбуз. Эми бул жерде дагы бир нерсе, быйыл бүтүргөн эмес, мурда бүтүрүп кеткендер жөнүндө айтсаң. Мисалы дейли, мен 11-классты бүттүм, азыр 1-курста башка жакта окуп атамын. А мен химия бөлүмүнө тапшыргым келсе, кайра бир жыл даярданып тапшырганы стоитпи дегендей. Тапшырууну актайбы? Кандай деп ойлойсуз, мисалы? Актайт. Окуган эч качан кеч эмес. Анан эч кандай тоскоолдуктар болбойбу, мисалы сен? Эч кандай тоскоолдук болбойт. Манастын экзаменин кадимкидей тапшырып өтө бересиз, бирок сиздин ой эртеңиз керек болот. Түшүнүктүү. Анда сизге бир эркин микрофон берсек, кандай бир кеңештерди, кандай бир сунуштарды айтат элеңиз? Окуучуларга, бүтүрүүчүлөргө Манас университетинин келишин каалайт элем. Манас университетинин келишине, Манас университети бул эгерде мындай окуйм десеңер, сөзсүз Манас маанилүү эмес, балким Манас университети эң жакшы деп ойлойсуздур. Же башка эгерде бул азыр мындай адам баласы окубаса, мындай бул жашоону уже алып кетиш кыйын да. Баары окуш керек, сөзсүз университеттерге тапшыргыла, сөзсүз окугула, тапшырганда өзүңөр кызыккан гана бөлүмгө тапшыргыла. Азыр ата-энеңер айтышат, буга тапшыр, тиге тапшыр деп, бирок ал сиз өзүңүз ал кесип менен иштейсиз, өзүңүз ал кесипти окуйсуз. Эгерде өзүңүзгө кызыгуу жок болсо, аны эч качан сиз окубайсыз да. Ошон үчүн өзүңүз кызыккан, өзүңүз тандаган кесипке тапшырыңыз. Окуган эч качан кеч эмес. Качан болсо деле окусаңыз болот. Жакшы экен. Анда сизге терең ыраазычылык билдиребиз, бизге келип конок болуп бергениңизге. Ошону менен биз кийинки биздин подкасттарда башка Кыргызстандын университеттери жана жогорку окуу жайлары, ал жактагы факультеттер жөнүндө кеп болгондо сиздер менен кайрадан жолугушмакчыбыз. Ар кандай суроолор болсо,
баарын биздин бул жактагы комментарийге жазып калтырсаңыздар, жооп бергени же болбосо кийинки берүүлөрдө ошол суроолорду биздин конокторго бергени аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар. Сиздерге дагы кыргыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.